Белгилүү диний алым мурдагы муфтий Чубак Ажы Жалилов 45 жашында 11 июлга оогон түнү илдеттен каза болду. Чубак Ажы Жалилов Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилгенден кийин 1 сааттан кийин көз жумган. Жакындарынын маалыматына караганда бейтап ага чейин өпкөсүнөн кагынып үйүндө дарыланып жаткан. Чубак Ажы Жалилов 1975 жылы 21 январда Базаркоргон районунун Мундуз айылында мугалимдин үй бүлөсүндө туулган. 1996 жылы Кыргызстандагы Ислам университетин бүтүргөн. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде араб тилинен сабак берген. 2000-2006 жылдары Сауд Арабиядагы эл аралык Аль-Кур университетинде жогорку билим алган. Чубак Ажы Жалиловдун сөөгү бүгүн 11 июлда киндик каны тамган Жалал Абад областынын Базаркоргон районунун Бай Мундуз айылында жерге берилет. Bir sutка içinde Kırgızstan'ın oorukаналарында коронавирустан 3, пневмониядан 32 адам каза болду. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. COVID-19 илдетинен Бишкектеги Кыргыз-Түрк достук ооруканасында жаткан 65 жана 51 жаштагы бейтап, Илейлек аймактык ооруканасында 44 жаштагы бейтаптар көз жумду. Ушуну менен өлкө боюнча коронавирустан каза болгондордун саны 125 кишиге жетти. Ал эми bir sutка ичинде пневмониядан 32 бейтап каза болду. Алардын 8-и Бишкекте, калгандары аймакта. Март айынан бери бул оорудан каза болгондордун жалпы саны 382 адам. Ал эми акыркы сутка ичинде 552 адамдан коронавирус илдети аныкталган. Алардын көбү Бишкек шаарында. Ошентип коронавирус жалпы жонунан 9910 адамдан табылды. Алардын ичинен 125 бейтап кайтыш болду. 3236 бейтап айыгып кетти. 2026 жылдын 11 июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 552 учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 314, Ош шаарында 24, Чүй облусунда 124, Ысык көл облусунда 6, Ош облусунда 13, Нарын облусунда 17, Баткен облусунда 28 жана Жалал Абад облусунда 26 учур катталды. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 9910 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 4341, Ош шаарында 972, Баткен облусунда 257, Жалал Абад облусунда 581, Ысык көл облусунда 307, Нарын облусунда 647, Ош облусунда 647, Чүй облусунда 1832, Талас облусунда 86 учур катталды. Бүгүн өлкө боюнча 79 медициналык кызматкер коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Алардын 20сы Бишкек шаарында, 34-ü Чүй областында, 8-и Ош шаарында, 3-ü Ош областында, 3-ü Жалал Абад областында, 6-ы Баткен областында, 5-ü Нарын областында. Ал эми акыркы bir суткада 10 медициналык кызматкер оорудан айыгып чыккан. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен 1529 медициналык кызматкер катталган. Анын ичинен 546 медкызматкер стационардан айыгып чыккан. Буга чейин өлгөндөрдүн расмий саны 6 экени кабарланган. Өкмөттүн чечимине ылайык вирус жуккан медкызматкерге 200 000 сом, ал эми каза болгондорго 1 миллион сом кенемте төлөнүп берилиши керек. Бишкек шаарынын мэриясы күндүзгү стационарларга медик санитарлары жетишпей жатканын айтып, медицина кызматкерлерин жардамга чакырды. Учурда Борбор калаада күндүзгү 9 стационар иштеп келет. Муниципалитеттин маалымат кызматы билдиргенде, азыркы тапта коронавирус менен күрөшүп жаткан медиктери жетишпей, чарчап калып жатышат. Тамак аш жашаганга жай беребиз. Айлык акылары Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу менен карантиндик казарма режиминдегидей төлөнүп берилет. Дарыгерлерге күнүнө 2300 сом, орто медперсоналга жана атайын жумушка тартылган ведомство кызматкерлерине 2000 сом, кичи медперсоналга 1800 сом акы каралган деп айтылат маалыматта. АКШда жашаган кыргызстандыктар кычкылтек концентраторуна акча чогултуп 24 кычкылтек аппаратын өлкөгө жөнөтүштү. Жаштар иши дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматына ылайык
Кече 10-июль күнү Бишкек шаарындагы спорттук реабилитациялоо борборуна кычкылтек аппараттары жеткирилген. Жалпысынан болжол менен $25.000 чогултулуп, 24 кычкылтек аппарат алынган. 12 аппарат Балыкчы шаарына жөнөтүлдү, 2 аппарат Талас областына жөнөтүлгөн жана 10 аппарат Бишкек шаарына өткөрүлүп берилген. Түркиянын Стамбул шаарында Султан Ахмет мечитинин маңдайындагы Ая Софиянын музей статусу жокко чыгарылып, мечит статусу берилди. Мындай жарлыкка өлкө башчысы Режеп Тайып Эрдоган кол койду. Маалыматка ылайык, Ая София дин иштери боюнча башкармалыгынын көзөмөлүнө өтүп, мечит катары колдонулмакчы. Ал эми Ая Софиядагы алгачкы намаз 24-июлда окулат деген Эрдоган. Ая София алгачы православ чиркөөсү, кийин мечит, андан соң дүйнөгө белгилүү музейлердин бири болгон. Ая Софиянын ичинен мусулман динине тиешелүү да, христиан динине тиешелүү да сүрөттөрдү жана жазууларды көрүүгө болот. Имараттын ичиндеги православдарга тиешелүү болгон мозаикалар эмне болор азырынча анык эмес. Түрктөрдүн көпчүлүгү Ая Софияны Султан Мехметтен калган эстелик жана анын аманаты катары эсептегендиктен, түрк президентинин бул чечими тарыхта калып, рейттин күчүндө оң таасирин берет дешет.